Устаздын акыркы күндөрүндө кандай темаларда сүйлөштүңүздөр эле? Устаз менен дайыма байланышып турганга аракет кылчубуз. Бирок акыркы күндөрү ошол көзөтөрдү мурда негизи эле устазга жолуккан сайын биздин көбүнчө баягы сүйлөшкөн темабыз коомчулуктагы маселелер боюнча болот болчу. Алардын жообу кандай, шарият боюнча аларга кантип жооп беребиз. Анан устаз бизге тапшырмаларды берет болчу. Буларды карап койгула, бул китептерден карагыла. Анан чыгып калса бизге кабарлап койгула дегендейчи. Анан акыркы күндөрү деле ушул боюнча эле сүйлөшкөнбүз. Устаз баягы өтө эле мындай бир кереги жок маселелер жөнүндө сүйлөшкөндү жактырып жүрчүбүз. Анан биз дагы чындап тартынчубуз. Устазга баягы мындай бир темадан сырткары деп коет го. Ашыкча бирдемкелерди айтуудан, керек болсо баягы өзүбүздүн үй бүлөбүздө болобу же андан башка жашообузда болобу проблема баягы бир кыйынчылыктарды айта бергенден чындап тартынчубуз. Анан устаз менен дайыма ошол илимий маселелер жөнүндө гана сүйлөшкөнгө аракет кылчубуз да. Анан адаттагыдай эле жана айткандай акыркы күндөрү ошол коомчулуктагы болуп жаткан маселелер жөнүндө. Биз устаздан сурайт элек анын жообу кандай. Анан устаз бизге жообун айтчу, кээде тапшырмаларды берип турчу дегенде. Биздин акыркы темабыз ушул боюнча болгон болчу. Сизге устаз. Устаз менен акыркы жолу сүйлөшкөн темабыз бул мен өзүм негизи акыйда матуридия боюнча китептерден бир аз эме чыгарып турчумун да. Маалымат чыгарып турчумун. Имамдар жөнүндө, китептер жөнүндө башкаларга билбегендер билип алсын деген максатта. Анан кийин акыркы жолу ошол устазга барганда ошону устаз айтты да, сен чыгарган нерселериңди карап көрүп турам, жакшы маалыматтар чыгарасың. Ушуну көп чыгарып бир жерге сактап кое бер деди да. Бул маалыматтарды кийин топтоп койсоң, кийин магистратура жактаганыңда ушул сага магистратура жактаганыңа маалымат болот деген да. Ушуну менен магистратура жактасаң болот деп. Ушул темада көбүнчө Тарай шейх айткандай биз илимий темаларда сүйлөшөт элек. Фикый болобу, башка болобу, акыйдабый болобу, башка маселелер болобу. Көбүнчө илимий темада. Анткени биздин чөйрө ошол болгондуктан көбүнчө ушул темада сөз козголот эле. Акыркы жолу сүйлөшкөндө ошол болгондо, ошол мага айткан нерсеси, ошол маалыматтарын топтоп жазып койсоң жакшы болот деп ушул жөнүндө сүйлөшкөн экенбиз. Сиздин ошол устаз менен биз акыркы жолу кезиккенибиз 2019-жыл болуп калды окшойт. Күз убагы ноябрь айы болчу, бир аз суук түшүп калган. Ушул Сарах сенин жанынан Тарел дамла менен жолуктук, чалышып белек дамга өчөбүз. Бул жерден отуруп сүйлөшүп анан барып устаз зыярат кылалы деп академияга бардык. Анан устаз өзүндө экен, бир аз күтүп туруп анан кирдик. Жолугуп ошондо дагы көп отура алган жокпуз. Устаз негизинен убактысын аябай баягы бекем болчу, убактысын кызганчы дегенде мындай бекер бош кеткенден кызганчы. Ошол убактысына да китепке же бир маселеге, же бир коомчулуктагы бир орчундуу бир нерсеге жумшаганга аракет кылат болчу да. Ошондо деле көп сүйлөшө алган жокпуз. Ошол кезде эсимде Белек дамлага ошентип айтканда, ошол Фейсбукка чыгарып аткан макалаларыңды жыйып кой. Кийин өзүңө керек болот депчи. Кийин бир жыйнак болуп калат, китеп болуп калат деп. Негизинен Тарел дамла айткандай, башка бир өзүбүздүн жеке маселе менен устаз менен баарлашып отура алган эмеспиз. Бир чети тартынчыбыз, устаздан уялчубуз, устаздын убактысын ошо коротпой эле депчи. Анан өзү деле ошону көп үйрөтчү эле да. Кадимкидей устаздын алдында уялып көп да сүйлөй алчу эмеспиз. Жаңылан гана бир суроо болсо беребиз. Устаз жооп берет, анан абалыңар кандай жакшы, анда мен кишилерим бар болчу дейт, анан чыгып кетебиз. Акыркы жолу ошо 2019 чогуу үчөөбүз тең жолу жолукканбыз академияда. Байланышта. Уюлдук телефондо акыркы жок, көп деле байланыша алган жокпуз. Устаз акыркы мезгилдерде уюлдук телефонго мындай бир белгилүү эле адамдарга жооп берип атпаса, анан көбүнчө биз телефондон деле чалгандан кыжаалат кылчубуз.